Булганыч аба ден соолукка кандай таасир этери коронавирус пандемиясы учурунда өзгөчө көрүндү. Бишкек жылуулук борборунан чыккан ыш каланы түрө каптап, сапатсыз күйүүчү май колдонгон эски автоунаалар ага кошумча көмөк болууда. Мекеним Кыргызстан эл алдындагы, келечек муун алдындагы жоопкерчилигин толук түшүнүп сезип турат. Андыктан биз экологияны сактоо үчүн болгон күч-аракетибизди жумшайбыз. Экология мамлекеттик саясаттын приоритеттүү бир багыты болушу керек. Мекеним Кыргызстан партиясы. Ар бир кыргызстандыктын партиясы. Ош облусунун аймагында жер титиреди деп билдирет Өзгөчө кырдаалдар министринин басма сөз кызматы. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, жер титирөө 16 сентябрда болжол менен саат 16:19 катталып, очогундагы күчү 3 балга жеткен. Жердин силкинүүсү Чоң Алай районундагы Ак Суу, Кабык айылдарында 2,5 балга, ал эми Жайылма айылында 2 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор жок. Кече 40 уруу 7 дуан кыймылынын 26 мүчөсү кармалган. Наркологиялык текшерүүдөн алардын ичинен 20 кишинин канынан баңгизат чыккан. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы алар аймактар аралык кастыкты козутуу жана бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган тасманы тараткандыгы үчүн кармалганын кабарлаган. Сотко чейинки өндүрүш ишинин жүрүшүндө видео тасмадагы адамдардын ким экени жана аты жөнү такталган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына алып келинген 26 жаран 40 уруу 7 дуан кыймылынын 26 мүчөсү экендиги белгилүү болгон. Алардын ичинен 20сы баңгизат колдонгондугу аныкталган. 4-ü аткезчилик урдоо жана баңгизат менен мурда 2-3 жолу соттолгондор. Учурда тиешелүү бардык экспертизалар дайындалып, тергөө уланууда. Кочкор районунда жол кырсыгы катталып, 2 адам каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. 30 сентябрь күнү саат 16:00 Нарын облусунун Кочкор районунда Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунун 209-чакырымында оор жүк ташуучу унаа менен Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен жеңил унаанын ичинде 60 жаштагы эркек киши жана 56 жаштагы аял киши кыпчылып калган. Куткаруучулар аталган жарандарды унаадан чыгарып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Жабыркагандар Кочкор райондук ооруканасына жетпей жолдо каза болушкан. Венгриянын Борбор калаасы Будапешт шаарында сейил бактардын бирине Чыңгыз Айтматовдун ысымы ыйгарылды. Иш-чарага президент Сооронбай Жээнбеков катышып, Будапешт шаарынын мэри Гергей Карочен менен бирге аталган эс алуу багына достук көчөтүн отургузушту. Кала башчысы Карочен Айтматовдун таланты жана чыгармачылыгына суктанарын айткан. Ушул эле жерден президент Сооронбай Жээнбеков Венгриянын жогорку окуу жайларында окуган кыргызстандык студенттер менен кыскача баарлашкан. Ал иш сапарынын жыйынтыгында анын ичинде Кыргызстандан келген студенттер үчүн билим алуу квоталарын көбөйтүү тууралуу макулдашуу жана Бишкек менен Будапешттин ортосунда түз аба каттамдарын ачуу пландары жөнүндө айтып берди.